Саламатсыздар, бурматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой-пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Түндүк-түштүк жолундагы эң чоң тоннелди казуу иштери аяктады. Түндүк-түштүк альтернативдик жолундагы узундугу 4 чакырымга чукулдаган эң чоң Гогарт тоннели казылып бүттү. Бул туурасында транспорт жана коммуникациялар министри Тилек Текебаев билдирди. Анын айтымында учурда ал жерде бекемдөө иштери уланууда. Тоннель Тогусторо жана Сузак райондорунун чегинде. Түндүк-түштүк альтернативалык унаа жолунун 334-338 чакырымдарындагы Казарман Жалал-Абад жол тилкесинде жайгашкан. Тоннелдин узундугу 3890 метр, туурасы 10 метр, бийиктиги 8,5 метрди түзөт. Объект даяр болгондон кийин каршы келе жаткан эки оор жүк ташуучу унаанын тыгын жаратуу кооптулугу жок, эркин өтө алат. Долбоор $136 миллион бааланган. Тоннелди 2024 жылдын аягында пайдаланууга берүү пландалып жатат. Эгер сиз курулуш баштасаңыз, ичпеген, колу тутпаган мыкты ширетүүчүнү тааныштардан издөөнүн кажети жок. Ширетүүчүнү ширетменден издеңиз. Бул үчүн такси чакырганда эле телефонуңуз аркылуу App Store же Google Play'ден ширетмен тиркемесине катталасыз. Анан ширетменде тизилип турган миңдеген ширетүүчүнү рейтингине карап жалдайсыз. Ширетменде ар бир ширетүүчүнүн анкетасы, кылган иштери жана сүрөттөрү чек-чейип билинип турат. Ширетмен менен ишиңиз бат жана сапаттуу бүтөт. Тиркеме бардык аймактарда иштейт. Садыр Жапаров Жалал-Абадта Барселонанын футбол академиясын ачты. Кечээ Жалал-Абад шаарында Барселона футбол академиясы ачылып, ага президент Садыр Жапаров, Барселона футбол клубунун президенти Джован Лапорта жана бул клубтун өкүлдөрү катышты. Жапаров салтанатта сүйлөп жатып, Кыргызстандык футболчулардын, анын ичинде улуттук курама команданын соңку жетишкендиктерин белгилеп өткөн. Бүгүн болсо биз ата мекендик футболду өнүктүрүүгө дагы бир чоң кадам шилтедик. Өзүңүздөр көргөндөй, жаркыраган заманбап эл аралык талаптарга дал келген дүйнөлүк футбол айдыңында алдыңкы орунда турган клубтун академиясын ачып, кубанып турабыз. Барселона клубунун академиясынын курулушу Кыргызстанда гана эмес, бүтүндөй Борбор Азиядагы эң масштабтуу футболдук инфа түзүмдүк долбоордун бири болду десем жаңылышпаймын, деген президент. Академиянын ачылышы аймакта жашаган өспүрүмдөр, жаштар арасында сергек жашоо образын жайылтууга жана ден соолугу чың жаш муунун өсүп чыгышына өзгөчө салым кошооруна толук ишенерин билдирген. Өлкөдө футбол инфа түзүмүнүн өнүктүрүү боюнча иш-аракеттери ушуну менен гана чектелбестен, Бишкекте Барселона футбол клубунун дал ушундай дагы бир академиясынын түптөлүшүнө тилектештигин билдирген. Садыр Жапаров салтанатта сүйлөп жатып, УКМКнын жетекчиси Камчыбек Ташиев футболдун фанаты экенин, бул академиянын ачылышында анын эмгеги чоң экенин айтты. Бул жерден кошумчалай кетейин, мен өзүм футболчумун, бирок мен күрөштүн, бокстун, ал эми Камчыбек Кыдыршаевич балбам, бирок футбол күйөрманы. Ал эми бүгүн футбол академиясынын ачылышында анын эмгеги чоң. Өлкөбүздө эл аралык академиялардын саны көбөйүп, футбол инфа түзүмүн өнүктүрүүгө багыты боюнча иштерибиз ийгиликтүү уланса, жаш оюнчулардын чеберчилиги кыйла артып, жаңы бийиктиктерди багынтабыз деп ойлойм, деген Садыр Жапаров. Академиянын тарбиялануучулары келечекте улуттук курама команданын катарын толуктап, эл аралык аренада өлкө намысын татыктуу коргойт деп үмүттөнөрүн билдирген. Дүйнө чемпионатында ойноо жөн гана куру кыял болуп калбастан, жакынкы мезгилде ал кыялдар иш жүзүндө орундаларына бекем ишенерин айткан. Барселона футбол клубунун президенти Джован Лапортага жана бул клубтун өкүлдөрүнө Кыргызстанга келип, чыныгы футболдук майрам тартуулап жаткандар үчүн жалпы кыргызстандыктардын атынан ыраазычылыгын билдирген. Кыргыз-казак чегарасындагы абал турукташып, кезек жоюлду. Кыргыз-казак чегарасындагы абал турукташып, кезек күткөн фуралар байкалган жок. Бул тууралуу УКМКнын чегара кызматы билдирди. Эсиңиздерге сала кетсек, өткөн жумадан бери казак-кыргыз чегарасындагы жүк ташуучу унаалардын тыгыны жаралган. Казак тарап муну Баңгизатка каршы текшерүүлөр жүрүп жатканы менен түшүндүргөн. Абалды жеринен көрүү үчүн экономика министрлиги менен ЭЭКтин өкүлдөрү барган. Кыргызстандын экономика министрлиги топтун мүчөлөрүнө Казакстан ЭЭПтеги товар кыймылынын эркиндигин деп жатканын билдирген. Делегация чегарага келген кезде казак тарап саатына 8-9 фурадан өткөрө баштаган. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев болсо өкмөтүнө абалды жөнгө салууну тапшырган.
Рубльдин күтүүсүз түшүп кетишинин себеби айтылды. Рубльдин курсунун бир жайда түшүшүнө россиялык компаниялардын нефтинин экспорттоонун төлөмү үчүн рупияны арбын көлөмдө алганы себеп болгон. Бул туурасында Россиянын мурдагы финанс министри Михаил Задорновго таянып РБК билдирген. Дагы бир себеби ортодо кыймылсыз турган рупиялар Россия Индияга ушул жылдын биринчи жарымында 30 миллиард долларлык муңай жана муңай азыктарын берген. Ал эми биздин импорт болжол менен жылына 6-7 миллиард доллар деп бааланат. Биз Индиядан эч нерсе сатып албайбыз. Бирок ал конвертацияланбаган валюта болгондуктан кайтарып да бере албайбыз. Жарым жылдагы 30 миллиард учурдагы эсептерден да көп болгон оң сальдо деген Задорнов. Ал валютаны өлкөгө кайтаруу рубльге таасир тийгизе турган ыкмалардын бири экендигин айткан. Бирок бул процесс россиялык банктарга коюлган санкциялардан улам татаал болууда. Задорнов бул оңой эмес иштердин бири экенин айткан. Акунбаев, Сүйөркулов, Исановго Кыргыз Республикасынын баатыр наамы берилди. Медицинанын жана илимдин калыптанышына өнүгүшүнө кошкон зор салым үчүн академик хирург Иса Акунбаев каза болгондон кийин Акшумкар өзгөчө белгисин тапшыруу менен Кыргыз Республикасынын баатыры эң жогорку артыкчылык даражасы ыйгарылды. Тийиштүү жарлыкка президент Жапаров кол койду. Мамлекет башчынын дагы бир жарлыгы менен ушундай эле белги менен наамдар көзү өткөндөн кийин советтик мамлекеттик жана партиялык ишмерлер Абды Сүйөркуловго, Насирдин Исановго мамлекеттин жана Кыргызстан элинин алдындагы сиңирген көөнөрбөс эмгектери үчүн берилди. Насирдин Исановдун 80 жылдык мааракеси Ошто 31 августта белгиленет. Исанов эгемен Кыргызстандын туңгуч премьер-министри болгон 91 жыл 48 жашында Бишкек-Ош жолунда табышмактуу жагдайда жол кырсыгында каза тапкан. Кырсыктын башка катышуучулары аман калган. Анын ошол маалдагы Кумтөр алтын кенин ишке киргизүүдөгү башкалардан айырмаланган принципиалдуу позициясы жана тиешелүү документтерге кол коюп бербегени табышмактуу өлүмүнө себеп болгон деп сыпатталып келет. Кыргыз Республикасында жүрөк жана кан тамырларды хирургиялык жол менен дарылоону негиздеген хирург Иса Акунбаев Кыргыз СССРдин илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз СССРдин эмгек сиңирген дарыгери деген жогорку наамдарга ээ болуп, көптөгөн орден медалдар менен сыйланган. 75-жылы 68 жашында жол кырсыгына кабылып, аялы, кызы жана кайнатасы менен чогуу каза болгон. Абды Сүйөркулов 1912-жылы 12 декабрда Жалал Абад облусунун Токтогул районундагы Торкен айылында туулган. 92-жылы 80 жаш кураганда бул дүйнө менен кош айтышкан. Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору. Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз, тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин, же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо, андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шылап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Пригожиндин сөөгү Санкт-Петербургда жерге берилди. Вагнер аскердик менчик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожинди 29 августта Санкт-Петербургдун Порохов көрүстөнүнө коюшкан ишкердин маалымат кызматы билдирди. Кабарга караганда маркум менен коштошуу жабык өттү. Көрүстөндүн расмий өкүлдөрү МСК Telegram каналына билдиришкендей, ишкерди Москва убакыты менен саат 16да жерге беришти. РИА Новости агенттигинин булактары коштошуунун жабык өткөрүүнү Пригожиндин туугандары каалаганын айтышты. Зыйнатка маркумдун үй бүлөсүнөн тышкары жакын достору гана катышкан. Вагнердин негиздөөчүсү жана дагы 9 киши отурган учак 23 августта Тверь облусунда кулап түшкөн. Москванын Украинадагы согушуна жалданма жоочуларды тараткан Пригожиндин 2 ай мурда болгон Кремльге каршы козголоңун эске алганда, ал атайлап эле жок кылынган болушу мүмкүн деген версиялар айтылып, Кремль муну четке каккан. Орус президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Владимир Путин Пригожиндин жаназасына катышпасын буга чейин билдирген. Мархум президенттин жакын санаалаштарынан болчу. Бакиров добуш сатып алуу иши боюнча суракка чакырылганы белгилүү болду. Парламенттин мурдагы депутаты Өмүрбек Бакиров 29 августтун кечинде
Ош облустук милициясына сурак берип чыкты. Буга чейин ал өзүн милиция кызматкерлери алып кетип баратканын жана кайсы ишке байланыштуу чакырылганынан кабары жоктугун билдирген. Дээрлик 4 саатка созулган сурактан чыккандан кийин Бакиров азаттыкка маалымат бербөө тууралуу кагазга кол коюп чыкканын айтуу менен чектелди. Адвокаты Назгүл Сүйүнбаева ал 2020-жылдагы шайлоодогу добуш сатып алуу ишинин негизинде сурак бергенин жана коюлган айыптар менен макул эмес экенин маалымдады. Адвокаттын айтымында Өмүрбек Бакировго кагаз түрүндө чакыруу келген эмес, ооздеги айтылган сурак 30-августта уланат. Милиция бул боюнча комментарий бере элек. Борбордук шайлоо комиссиясы 26-августта Бакировду депутаттык мандатынан мөөнөтүнөн мурда ажыратып, күбөлүгүн жокко чыгарган. Жогорку сот 18-августта ал шайланып келген Ош облусунун Ноокат районундагы бир мандаттуу номер 4-Көкчар округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган төмөнкү инстанциянын чечимин күчүндө калтырган. 21-жылы ноябрдагы аралаш системадагы парламенттик шайлоодо бул округтан 7 талапкер атсалышкан. Алардын бири экс-депутат Равшанбек Ыспаев 2022-жылдын аягында сотко Бакировду добуш сатып алууга айыптап кайрылган жана анын мандатын жокко чыгаруу тууралуу арыз жазган. Бразилиялык футболчу Роналдиньо Кыргызстанга келбей калды. Бразилиялык футболчу Роналдиньо Бишкекке өтө турган Барселонанын ардагер оюнчуларынын беттешине келбей калды. Бул тууралуу Жалал Абад шаарында ачылган Барселонанын футбол академиясынын демилгечиси Айбек Алимбаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында спортчу Кыргызстанга келүүгө убада берген, бирок соңку учурда жеке иштерине байланыштуу келе албай калган. 29-августта Жалал Абад шаарында Испаниянын Барселона клубунун футбол академиясынын ачылышы өттү. Бул иш-чарага катышуу үчүн Кыргызстанга Барселона клубунун президенти Джован Лапорта жана клубтун мурдагы оюнчулары Карлес Пуйол, Эдгар Давидс, Ривалда жана башка оюнчулар келген. Жергиликтүү маалымат каражаттары Роналдинього сот иштерине байланыштуу Бразилиядан чыгууга тыюу салынганын жазышкан. 29-августта футбол академиясынын ачылышында президент Садыр Жапаров Барселонанын президенти жана өкүлдөрү менен жолугушуп, алар жаштардын футболго кызыгуусун арттырып шык берип келерин билдирген. 30-августта Бишкек шаарындагы Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадиондо Барселонанын мурдагы оюнчулары Азиянын ардагер футболчулары менен беттешет. Президент билдиргендей, Барселона клубу Бишкек шаарынын өз каражатына футбол академиясын ачат. Барселона 1899-жылы негизделген каталондук футбол клубу. Ал Испания боюнча 77, эл аралык жана европалык 20 титулдун ээси. Барселона академиясы жана клубтун Борбор Азиядагы башка франшизалары JAL Group Asia компаниясына таандык. Тышкы иштер министри Кулубаев Роза Отунбаева менен жолугушту. 29-августта тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаевдин Бириккен Улуттар уюмунун башкы катчысынын атайын өкүлү буунун Афганистанга көмөк көрсөтүү боюнча миссиянын башчысы Роза Отунбаева менен жолугушту. Бул тууралуу ТИМдин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда жолугушууда тараптар буунун Афганистандагы ишмердигин талкуулап, Кыргызстан тарабынан буунун миссиясына анын Афганистандагы мандатын ийгиликтүү аткаруусуна ар тараптуу көмөк көрсөтүү маселелери боюнча пикир алмашты. Жолугушууда тышкы саясат ведомствосунун башчысы Кулубаев Кыргызстан буу миссиясынын Афганистандагы ишмердигин жана буунун башкы катчысынын атайын өкүлү Отунбаеванын Афганистанга социалдык, гуманитардык жана башка керектүү колдонуу көрсөтүү боюнча жигердүү иш-аракеттерин толук бойдон колдой турганын белгилеген. ТИМдин башчысы буунун бийлик даражалуу өкүлүнө Кыргызстан Афганистандагы туруктуу өнүгүүнү жана узак мөөнөттүү стабилдүүлүктү кубаттай тургандыгы, тиешелүү регионалдык жана эл аралык демилгелерге активдүү катышып, дос мамиледеги Афган элине гуманитардык жардам көрсөтүп жаткандыгы тууралуу билдирди. Өз кезегинде буунун башкы катчысынын атайын өкүлү Отунбаева буу миссиясынын Афганистандагы ишмердиги жөнүндө маалымат берген. Буунун Афганистандагы миссиясынын башчысы ошондой эле Афган жеринде түзүлгөн оор социалдык, экономикалык жана гуманитардык кырдаалда Афган элине гуманитардык жардам көрсөтүү боюнча кыргыз тараптын иш-аракеттерин кубаттаган.